Өбүшүүсүз жыныстык катнашка барган болбойт. Исламдагы төшөк этикасы. Өткөндө шарият аял жана эркектик интимдик мамилесинде эмнелерге жол бербей турганын санап бергенбиз. Бул ирет исламдагы төшөк маданияты тууралуу кызыктуу маалыматты төмөндөн окуй аласыз. Мүмкүн болушунча регулярдуу секс. Мусулман бардык жагынан, анын ичинен интимдик мамиледе дагы аялына тийиштүү көңүл бурушу керек. Кудайдын элчиси минтип айткан: силердин аялыңарда укугуңар бар, ал эми аялыңардын силерде укугу бар. Кошулганга чейин сылап сыйпоо, эркелетүү, өбүшүү. Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям кирүү бөлүгүнөн өтүп, айбанаттар сыяктуу жубайыңар менен жыныстык катнашка барбагыла. Андан кийин сахабалары кеп кайсы кирүү бөлүгү тууралуу болуп жатканын сурашкан. Ошондо Мухаммад мындай деген: өбүшүү жана баарлашуу. Кайталап кошулганда жуунуу. Бул интимдик гигиенага болгон талап төмөнкү хадисте камтылган. Интимдик маалыматты таратуунун кереги жок. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям үйрөткөн. Чынында, кыямат күнү Кудайдын алдындагы адамдардын эң жаманы болуп, жубайы менен жыныстык катнашка барып, андан кийин аялынын сырларын жайган эркек эсептелет. Маалымат Ислам Global сайтынан алынды.